Урматтуу репортер Кейжи маалымат агенттигинин көрөрмандары, биз бүгүн айыл чарба тармагындагы 309 токтом боюнча сөз кылган турабыз. Бул токтом коомчулукта аябай кызуу талкуу алынып жатат. Анткени дыйкандар кооперативтерге жана үрөн чарбачылыктарга жерлерин алдыруу коркунучуна турат деген кептер тарап жатат. Ушунун айланасында биз сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе биз студияга да конокторду чакырганбыз. Ушу коноктор менен тааныштыра кетсек, Москва районунун Садовый айылын кеңешинин төрагасы Баялы Саркулов мырза отурат. Бул жакта болсо айыл чарба министри орун басары Мурат Байдылдаев мырзалар келген. Бирок мен биринчи ошол сизден баштайын деп турам да, мырза. Сиз айтсаңыз, ошол азыркы учурда силерди, дыйкандарды жалпы жонунан эмне маселе чочутуп атат? Саламатсыздарбы? Негизинен булунан көп деле чочулай турган нерсе жок. Бүгүнкү күндө ушул берененин негизги максаты элге толук жетпей жаткандыгында болуп атат да. Көп суроолорго эл жооп бере албай атат. Ошол учурда бизде деле бир топ суроолор бар. Мындан жакын деле мынакей биз атайын ушул боюнча окуп таанышып чыгып, анан ушу министерствого, өкмөткө атайын кайрылуу менен, жогорку кеңешке кайрылуу менен кайрылуу жөнөткөнбүз. 7 пункттан турган өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. Москва районунун ошо айылдык кеңешинин төрагалары чогулуп. Ошол боюнча бизге парламенттен да кече жообу келди. Барысына жөнөтүлдүк, буюрса жооп болот дегендей. Эми ал боюнча өзүнчө токтолот болушубуз керек. Негизгиси ошо элге маалымат толук жетпестен баягы бир кулуарна бир кабинеттердин ичинде эле бул талкуулар болуп, анан элге чыкпай, ошонун ичинен элде суроолор өтө көп болуп атат да. Негизи ушул азыр эл ичиндеги проблема. Баял мырза, айтсаңыз, дыйкандарды чочулатып аткан негизги маселе бул айыл чарбасындагы жерлер, жанагы мамлекеттик фондко берилип аткан жерлерди ошол дыйкандардын үлүшүн, анан болбосо жанагындай жерлерди чоң ири үрөн чарбаларга, айыл чарба багытындагы жана кооперативтерге берет деген эле негизги болуп атабы ушул? Же андан башка да себептер барбы? Ошол негизги себеп болуп атат. Эми ушул боюнча мен да Мурат мырзага бир суроо берейин дегем да. Деги эле бул 75% деген эмне? Ал ошо кандайча эсептелинет ал? Баягы рентабелдүү 75% деп атабыз да. Ошол кантип аныкталат? Мына ушул да бүгүнкү күндө түшүнүксүз болуп атат да. Азыр мына бизде белгилүү, мына 270 гектар, 70 миң гектар жер баягы жер бар ГФСУда. Ошол жердин ичинен канча жер айыл өкмөтүнө өтүш керек? Ушуну бүгүн так айтышыбыз керек да элге. Долбоордун жыйынтыгында канча жер өтөт? Саламатсыздар. Баялы мырза эми айтып кеткендей, биринчи ушул 17 декабрь 21-жылы чыккан токтом 309. Бул негизи багыты биринчи очерет. Бул азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо. Ошол багытта основной ошол. Бүгүнкү күндө 75% деп атпайсызбы? Туура токтом чыкты. 75% рентабелдүү жерлерде биринчи очерет ошол эле токтомдо жазылып турат. Жергиликтүү акимчиликтер Минсельхоз менен ошо ар бир 40 райондо комиссия түзүп, ошол жерлерди тактап, инвентаризация жүргүзүп, анан 75%-ын ошо деп туруп айтылган. Ошол токтом чыккандан кийин кантип ушул жерлер берилет деп туруп, ошону түшүндүрүү жобо жазылыш керек. Бүгүнкү күндө сиз деле четин угуп калдыңызмы? Жакында эле сизди көрүп калгам. 24-кө жөнүнөн сиз ошо тоже берип аткансыз. Бүгүнкү күндө сөз ушул ГФСУсун айдоо жери бүгүнкү күндө 222.657 гектар. Ушунун жазында бошоп аткан жерлер жөнүндө сөз болуп атат. Жазында бошоп аткан мына 222 деп атабызбы жерлерди. Ошол мен так эле цифралар менен айтып кетейин. Ошол эмени. Бүгүнкү күндө сөз канча гектарга болуп атат? Бул ошол 220 миңдин бүгүн ушу Москва районунда айталык. Мен ошо Баялы мырза сурап аткан быйыл Москва району боюнча болгону бошоп атканы 1744 гектар. Общий Москва району боюнча 13.856 гектар.
жазында бошоп атканы 1744 гектар. Bunun içinde sulu жерде, кайракчы жерде Бул бар, айдоодо барысы кирип атат. Бул суга баскан жер, суу баскан жер, суу ошо кайрак жерлерде. Ошонун ичинде мен сизге прям 13.000 гектардан болгону жазында инвентаризация боюнча 1744 гектар бошоп атат. Ошо Москва району боюнча. Эмне сиз Москва районунан ошон үчүн ошол боюнча айтып атам. Андан тышкары бүгүнкү күндө ошо биз мониторинг жасап чыкканда, ошо четтин элине чыкканда астында ошо Панфилов району туруп калыптыр. Инвентаризация кылып атканда, например, Биле киши Чалдыбар айыл өкмөтү боюнча Кубандыков Сейитбек 485 гектарды кармайт экен. Абу Арыстанбек 389 гектар бүгүнкү күндө иштеп туруп атат. СКЗ Натурпродукт 263. Бир эле дыйкан 232 гектар. Ошол жерлерде мына бул инвентаризация менен чыгып атат. Биз бүт жерден бүт маалыматты телевизордон да, радиодон да айтып атабыз. Ошол быйыл 222.000 гектарга сөз болуп аткан жок. Жазында бошоп аткан жерлерге сөз болот. Мен Москва району боюнча так цифрасын да айтып. Мен немени билгим келип атат да, ошол мына долбоордун башталышына, мисалы үчүн долбоорго ошол 276.599 гектар КФСУнун жери жөнүндө айтылып атат да. Ушунун ичинен 75% өтүш керек. Же кандай болот? Ушуну так билишип алышыбыз керек да. Пайызы өтүш керек. Эми мындай болуп атат да. Биринчиден мына 309 токтомдо так жазылып атат. Бул жерде КФСУнун жеринин ичинен рентабелдүү бөлүгүнүн 75%ы жазылып атат. Ошондой болгондо мына рентабелдүү жерди биз ошо мына 276.000 гектардын ичинен кантип аныктайбыз, кантип ажыратабыз? Суроо ошондо болуп атат. Биринчи маселе. Ошол жерден эле ошол токтомдо бүгүнкү күндө ошол башынан бери эле айтып кеттим. Сиз ошону кичине байкабай алдыңыз окшойт. Бул биринчи эле пунктунда жазылып турат. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү мамлекет администрациялары, Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлиги менен биргеликте айыл чарба продукциясын, айыл чарба кооперативтерин үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбалар. Биринчи пункттун экинчи бөлүгүнү окусаңыз жетиштүү да, баарысын окуп эле койгула. 75% деп экинчи пунктта. Бу жерде так мынча жазылды. Айыл чарба продукциясынын, айыл чарба кооперативтеринин үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларынын бирдиктүү массивде өндүрүүсү жана сатуусу үчүн айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондусунун пайдаланууга рентабелдүү жерлеринен 75% деп жазылып атат. Бул жерде кайрак жерде кирет, суга баскан жерде. Жок, эми ошондой рентабелдүүлүгүн биз кантип аныктайбыз? Ал рентабелдүүбү, рентабелдүү эмеспи? Ошол жер. Маселе ошондо болот да. Бүгүнкү күндө биз азыр аныктап чыгып атканда делечи, азыр ошо мен 8 райондон түшүндүрүү жумуштардын 4 районуна барып катышып келдим. Бул Ысык Ата, Аламедин, Ысык Ата, Аламедин, эмеге Панфиловко бардым. Ошо 3 районуна катышып келдим. Ушул именно биринчи чыгып атканда эле маселе Жайыл менен Панфиловдон чыккан. Ошон үчүн мен барып туруп ушул эң үчүн айтканбыз, ушу урматтуу дыйкандар, фермерлер, биринчи очередь биз ошо 1 февраль, ошо февралдын башына чейин инвентаризация, мониторинг жүргүзөлүк. Анан канча гектар жер ар бир район боюнча, ар бир айыл өкмөт боюнча жазында бошойт, 75% жөнүндө бүгүнкү күндө сөз токтомдо жазылган. Бирок ошону түшүндүрүү жободо бүгүнкү күндө биз иштеп чыккан жободо ошол жерде так жазылып турат. Жазында бошогон жерлер жөнүндө деп тур. Ошону атайын коштук. Бүгүнкү күндө ошол жободо сиз азыр айткандай, ошол силер бүт жерге жазган ошо кайрылууңар боюнча биз ошондо учетко алып туруп, жобого бүгүнкү күндө 11 кишиден комиссия түзүп атабыз, ар бир райондо. Бирок ошол жерде жазып атабыз. Госоргондордун чыккары ошонун төрагасы биринчи зам аким болот, замы РУАРдын начальниги болот. Андан кийин кадастр, суу чарба, сем инспекция ушулар катышат, соцзащита боюнча. Анан ошо силердин сунушу менен дагы 3 кишини комиссияга киргизип атабыз. Ошол айыл өкмөткө тиешелүү жерге комиссия чыкканда 3 киши айыл өкмөт башчысы, айыл кеңешинин төрагасы, андан тышкары ошо жаштардын лидери деп туруп, ошолорду кошуп атабыз. Ошол жеринен чечилсин комиссия деп туруп. Байке, ошол кечиресиз да, бир суроо да, ошол тактай турчу жердин нерсе болуп атат.
Бул жерде мен мисалы комиссияда ошол 11 кишиден турган комиссияда дагы кандайдыр бир түшүнбөстүк, ишенбешчүлүк жаралып атат да. Мисалы Тилек Токтогайызов өткөндө да бир айтып кетти, бул жерде бир коррупциялык схемалар болуп кетиши мүмкүн. Бул жерде айылдык кеңештин да мүчөлөрдү кошобуз деп атасыздар. Дагы башка айыл чарба министрлигинен бир канча бир 11 кишиден турган комиссиялык мүчө депчи. Бирок ошондо мисалы коррупциялык схема болуп кетет деп азыр чочулап жатышат да. Сиздер тараптан буга кандай жооп бар? Биз ошол жобонун ичине так критерийлерди жазып атабыз. Бүгүнкү күндө бул критерийлер жок болчу. Ошо критерийлерди жазып атканбыз. Жерди өкмөттүн ошол мамлекеттин фондунун жерин семхоз, племхозторго берип аткандан ошо критерийлерге жазып атабыз. Асыл тукум чарбалар ошо 1 жылдын ичинде канча гектар алса, момча пайыз ошону плем продажага бериш керек. Үрөөнчүлүк чарбалар болсо, аларга да ошол жерге ылайыктуу план коюп берип атабыз. Ушул силер жерди алган колдонгондон кийин силер момча тоннаны элге сатыкка коесуңар деп туруп. Буга чейин бул критерийлер жок болчу. Эмне үчүн мен бир ошо Панфилов тил айтып кеттим, просто астыма туруп калды. Москва районунда да ушундай көп жерлерде бүгүнкү күндө бир эле дыйкан колдонуп жүргөн ар бир айыл өкмөт боюнча чыгып атпайбы. Биз ошону наоборот так аныктап туруп, ушуну айыл кеңештерге берип, ушул жергиликтүү комиссиялар менен ошону комиссиялар өзүнүн ичинен биз критерийлер жазып берсек, ошо 50 гектар, например, бир физический лицо, бул мисал катары айтып атам, ошол юрлицо мынча гектар деп туруп, ошону жобого жазып атабыз. Анан ошого жылдын аягында обязательно ошо план коюп берген болдук ошого элге. Бүгүнкү күндө мен айтып кетейин, биздин министрибиз ошо атайын Россияга учуп барып келип туруп, Российский Федерация менен ошо үрөөнчү чарбалар менен, министрлик менен, айыл чарба министрлиги менен барып туруп ошо сүйлөшүүлөр жүргүзүп туруп, через фонд Матрезерв, фонд Матрезерв аркылуу үрөөндөр элита, суперэлита 16 000 тонна деп туруп договор түзүлгөн. Бирок Россияда тилекке каршы бүгүн үрөөндөр, арпалар биздики азыр арпа буудай 2000 тонна кыскарып кетти. Жок болуп атат, элита, суперэлита. Бизде болсо стат комитеттин ушу берген боюнча биздин үрөөн чарбалар бүгүнкү күндө биздин ушу жазкыга, сатыкка бергенге болгон 15% деле камсыздап атат. Кечиресем, бул маселеге да кийинчерээк токтолобуз. Сизге суроо да. Мисалы азыркы учурда айыл чарба министрлиги ошол биздин бийлик дейбизби, көтөрүп жаткан чыгарган токтомдо ошол 75%-тан тышкаркы эмне коркунучтар бар? Сиздер эмнени талап кылып атасыздар эми? Биринчиден, эми мен айылдык кеңештин депутаты катары биринчиден ошол позицияны көбүрөөк айткым келип турат да. Айыл өкмөтү, жергиликтүү бийликтер негизинен өзүнүн өзү каржылаган, өзүнө өзү акча тапкан өзүнчө бийлик да. Бул багы өзүнчө элдин бийлиги ушу жергиликтүү бийликтерден гана билинет да. Анан бул жерге келгенде азыр мына 75% биз КФСУнун жерин азыр эгер өткөрүп бере турган болсок, ал жерлердин баасын ким коет? Аренданын акысын. Кандай жол менен эсептелинет? Аренданын акысы. Анан акыры кандай болот? Бизге түшүнүксүз болуп атат. Себеби дегенде, биринчи мына 5 жылга беребиз деп атат, 5 жылга эгер биз ошол КФСУнун жери, мисалы үчүн биздин эле ошо Садовой айыл өкмөтүн айта турган болсок, бизде 1,5 миң гектарга жакын КФСУнун жери бар. Анын ичинен 500 гектары кайракы, 900 канча гектары суулуу жер да. Эми ошону эгер бөлүп биз бере турган болсок, анда жанагы эл алып аткан жерден биринчиден айылдын эли ажырайт. Анан бул жерде да бир кичине туура эмес маалыматтар айтылып атат. Депутаттар өздөрү бөлүп алып ошолор талашып атат, минтип атат деп. Мен 2015-жылдан бери айылдык кеңештин депутатымын. Мына 4-үнчү созывга шайланып атам. Ошо 15 жылдын ичинде мен 1 гектар жер алган жокмун КФСУнун жеринен. Бир да жолу конкурска катышкан жокмун, бирок ошонун үстүнөн дайыма ошо көзөмөлдөп карап катышып жүрөм да конкурстарга бүт баарысына. Негизинен ошо айылдын эл адамдары катышат. Бүгүнкү күндө башында жакшы эле баягы аукцион менен тегиз коюлуп келип атканда, мына ошол учурда деги эле биздин эле айыл өкмөтү эмес, мына Чүй областы боюнча ошо айыл өкмөттөрүнүн дээрлик 50% дотациядан чыккан да.
именно ошо аукциондун эсебинен дотациядан чыккан. Баягы 500 сомдон арендага берилип аткан жерлер 15 000 сомго чейин көтөрүлгөн. Анан ошондон кийин баягы алгандар алып алгандан кийин кандайдыр бир себептер мененби же атайлап бир жакшы эмени кылабызбы дешти дагы булар кайрадан жана пролонгацияны эме кылып коюшту да. Узартуу жолун киргизип коюшту. Ошону менен аукцион токтоп калды бизде. Мына азыр канча жылдан бери аукцион өтпөйт. Себеби дегенде ошол мурунку алып алгандар жанталашып ошол эле сумманы төлөп туруп, анан кайрадан узартып алганга аракет кылат. Бу жерде биз эч нерсе кыла албайбыз. Ошондой болуп токтоп калды да. Экинчи жагынан бул жерде дагы бир маселе бар. Баягы мурунку алгандар 1,5 миң, 2 миң сомдон алышып алган, 1 гектар жерди 100 гектар, 150 гектарга чейин. Кийинки алгандар мына 15 миң, 20 миңге чейин алышты. Экөөнүн ортосунда айырма 15 миң болуп атат. Бул дагы акыйкатсыздык да чынына келгенде. Буну да теңдештириш керек, бир кандайдыр жол. Мына мыйзамда ошол жол каралган эмес. Жок ошол жол. Бүгүнкү күндө эгер азыр ушул бойдон кете турган болсок, дагы деле мына аукцион менен бай, күчтүү чарбалар алат. Мүмкүн бир 5-6 эле чарба катышып алып калышы мүмкүн. Себеби мына биз семени көрдүк да, требованиясын. Ага бардык бүгүнкү семенди жанагы дыйкан чарбалар ал документтер менен катыша албайт. Өздөрү баш тартып атышат. Биз буга катыша албайт экенбиз, биздин документибиз жок, тиешелүү оборудованиябыз жок, техникабыз жок, тигүү дешипчи. Ошону менен бир кандайдыр бир деңгээлде бир чоң чарбалардын кызыкчылыгы үчүн жазылып калгандай болуп элге ошондой көрүнүп атат. Ошон үчүн эл бүгүн дүрбүп атат. Анда бир байлар эле, чиновниктер эле жердин баарысын бөлүп алып туруп, анан биз бул жерде кала бере турбайбызбы деп мына дыйкандардын негизги нааразычылыгы мына ушунда болуп атат да. Экинчи маселе мынакей. Булар мейли 5 жылга алат деп атат. Жободо жазылып атат. Мына сиздер иштеп чыккан жобону окудук. Андан кийин 20 жылга автоматически узартылат деп атат. Эгер алар салыгын убагында төлөсө, жердин кыртышын буспаса, анда болду. Эч кандай башка причина жок. Айыл өкмөт узартып бериш керек. Сатууга планды аткарса, анан ошол талаптарда, жанагы талаптарын аткарса болду, ал уже узартылыш керек. Анан эми, конечно, азыр алгандан кийин алар ошого узартат да. Экинчи маселе мынакей, бизде инфляция жылдан жылга көбөйүп атат. Бүгүнкү 5 миң сомдук жер 2 жылдан кийин 10 миң сом болуп атат. Алар 5 жылдан кийин кайра эле ошол мына бүгүнкү алган баа менен 20 жылга узартып атат. 20 жылга чейин айыл өкмөт акчаны каяктан табат? Вот вопрос. Айыл өкмөткө, бюджетке биз каяктан акча толтурабыз? Жолдорду ким оңдойт? Социалдык инфраструктураны ким оңдойт? Сууну ким чыгарат дегендей толтурат азыр мына айылда. Азыр гана бир мына 5-6 жылдан бери ошо айыл өкмөттөр кичине акча табып 3 миллиондон бери 10 миллионго чейин мына ошол тарапка акчаларды жүргүзүп баштаган. Бул кеткенден кийин азыр айылдык кеңештерде бюджет кайрадан аркага кетет. Бул турган иш. Себеби дегенде мүмкүн башталышында болушу мүмкүн. Мына бүгүнкү баа менен келгенде бир 5 миң, 10 миң тегерегинде берилип калса убактылуу жабат. Бирок инфляциянын эсебинен бир 3-4 жылдан кийин ал акча уже акча болбой калат. Анан айыл өкмөттөрдүн баарысы сызга отурат. Негизги коркунуч мына ушунда болот. Эгерде кооперативдерге же үйрөн чарбаларга берип кала турган болсо, салык азайып калат дейсизби? Же салык төгүлбөй калабы? Жок, аренда акысы көтөрүлбөй тура берет, мына 5 миң сом. Инфляция көтөрүлүп өсүп кетип атпайбы? Кызматтар өзүп атат, башкалар товарлар өзүп атат. Аларды уже биз алып жасай албайбыз. Сиздин оюңузча жыл сайын ушундай аукциондор менен берилип туруш керек. Сөзсүз түрдө аукцион менен берилиш керек. Эгерде ошол аукцион менен берилип тура турган болсо, анда баарысына тең укуктуу болот. Мүмкүн мына бул жолку аукциондо катыша албай калгандар 5 жыл аракет кылат да кийинки аукциондо сөзсүз катышат алар. Эгер бул бойдон кете турган болсо, кийин аукцион жок, анда болду, булардын 25 жылга уже менчиги болуп калат. Маселе ошондо болуп атат. Ошон үчүн жана кооперативдер, дыйкандар бүт баарысы каршы чыгып аткан биринчи негизги маселе ошондо болуп атат. Анан дагы бир экинчи маселе мынакей. Мен өткөндө да айткам. Азыр кайта бул Мурат мырзадан сураганым да ошол болуп атат да. Биз кантип ошол жерден рентабелдүүлүгүн аныктап, анан ошо 75%ды чыгарабыз. Маселе мында да чоң маселе бар. Себеби дегенде рентабелдүү деген жердин өзү бул ошо пайда бере турган жер деген маанинде да. Ошондон бир киреше түшө турган жер. Ал жерден алган киши зыянга учурбай турган жер деген түшүнүктү берет. Эгер андай ала турган болсо, кайракы жерлер кантип рентабелдүү жерге кирет? Мынакей азыр кургакчылык, засуха менен бүт баарысы күйүп атат. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ошол эле мына чүй өрөөнүндө канча жерлерди камыш басып атат. Канча жерлерди жана саланчак, туз басып, шор басып атат. Ал жерлерден түшүм ала албай атышат. Ал жерлерди биз кантип рентабелдүү жерге киргизебиз? Маселе ушунда болуп атат да. Эгер азыр мына министерствонун берген сунушу боюнча ал жок эле мынакей ошо 75%ын ошо четинен алып беришибиз керек деген болуп атат да. Мына азыркы сөздөн ошондой чыгып калды. Азыр көргөн дыйкандар айтат, значит, быйылкы бошогон жерден 75%ын алып берет экен, кайракысынан дагы сулуу жеринен дагы. Бул андан беш бетер коркунучтуу.
себеби дегенде ал кайракы жерди эл иштетип эмне пайда табат? Бул биринчи маселе. Мындан айыл өкмөткө да акча түшпөйт, элдин да чөнтөгүнө акча түшпөйт, быйылкыдай кургакчыл болуп тура турган болсо. А экинчиден жанагы жерлерге канча деген акча каражат сарпташ керек. Анын тузун азайтыш үчүн, камышты кургатыш үчүн, кичине пайда табыш үчүн. Мына ошол жагынан дыйкандарга өтө эле бул чындыгында коркунучтуу проект болуп атат да. Ошон үчүн бул маселени биз биринчи такташыбыз керек болчу. Жердин биринчи рентабелдүүлүгү аныкталыш керек. Мына комиссия эсептеш керек. Ошол жердин ичинде токтомго жараша канча жер действительно рентабелдүү. Ошол рентабелдүү жердин ичинен гана 70% эсептелет дей турган болсо, анда башка сөз болот эле да. Элде кичине мындай түшүнүк пайда болмок. Эми ошо Мурат Курманбекович, сөзүңүз айтсаңыз ошол азыркы айтылып аткан сын пикирлерге сиз макулсузбу? Мен макул эмесмин. Мен бизден кичине күнөө Минсельхоздон да кетип атат. Баштан бери ушул токтом чыкканы. Ошонун астында ошо маалыматты элге, дыйкан чарбаларга, дыйканда фермерлерге жеткирсек болмок. Ошон үчүн биз күнөөнү башынан биринчи эле сөз күнөөнү алып атабыз. Ошо обсуждение болбой калыптыр, элге маалымат жетпей калыптыр. Андан кийин мен башынан эле баштай берейин. Баягы мырза берип кеткен ошо суроолор боюнча негизи жергиликтүү өзүлөнчү башкаруу органдарында 25 өзүнүн жергиликтүү маселеси бар. Азыр кайтат. 21-жылы көп айыл өкмөттөр дотациядан чыкты деп атпайбы? Көп айыл өкмөттөр дотациядан чыкты. 452 айыл өкмөттөн ушул 21 жылга чейин, 21 жылдын ичинде ошого чейин 83% дотацияда отурган. Сиз жана айтып кеткен. Дотацияда отурганда, дотация бул республикалык бюджеттен өкмөт ошол айыл өкмөттү каржылап аткан. Бүт маселелерин, бүт баарын республика өзү жаап берип аткан. Анан азыр айтып атканым, мен ошо Баягы мырза айтып атканы дотациядан чыкты деп туруп. Дотациядан основной айыл өкмөттөр эмнеге чыкты? Ошо 21 жылы аягында көп республиканын бюджетинен кайра бүт социальный объектилер боюнча школ болобу, детсад болобу, айыл өкмөттөрдүн коммунальный услугаларын республикалык бюджет өзүнө алды. Ошон үчүн, потому что ошол эле школдорго ар бир айыл өкмөттөн 35-40% бюджетинен кетип аткан акча. Ошонун көбүнчөсүн республикалык бюджет 21 жылы өзүнө алды. Бүт коммунальный платеж, свет, көмүр, ошо чоң акча кетип аткан нерселерди. Андан тышкары туура айтасыз. Мына мурунку алгандар 1,5 миң сомдон алган, азыркы ошо арендага алып аткан кишилер 10 миң сомдон, 15 миң сомдон алып атат. Ошону биз инвентаризация кылып туруп биз айтып атабыз. Эмне үчүн силер, айыл кеңештер, айыл өкмөттөр ушул эле өзүлөр бүт полномочия буга чейин өзүндө болчу. ГФСУ жер боюнча Государственный фонд сельхозугодий, айыл өкмөт менен айыл кеңеш ушул эле договорду кайра жаңы мына бүгүнкү күндө бүт кымбаттап атат деп туруп, ошол договорду баасын көтөрүш керек болчу. Биз ошон үчүн айтып атпайбызбы, ошо инвентаризация мониторинг кылып туруп чыкканда биздики ошол чыгып атпайбы, ошол көп жерлерди айтып кеткен жерлерди 150, 200, 300 сомдон да берген жерлер бар экен. Мен ошо тоже айтып атам, жакшы айыл кеңешинин төрагасы ушунча инициативный экен, бирок ошол инициативаны ошо 21 жылга чейин эле ошол 1,5 миң сомду дагы эле көтөрүш керек болчу. Москва району боюнча 13.600 гектар жөнүндө сөз болуп атат. Ошонун ичинен бүгүнкү күндө жазга 1.744 гектар кошуп атат. Ошол ичине кайракта айдоо кирет, суу баскан жер да кирет. Ошонун 75%. Андан кийин сиз туура айтып атасыз, буга чейин эчтеке. Мына внутрихоз деп коебуз, ички ирригационный ошо сеть боюнча, аны өзүлөр АОП деп коет, ассоциация водопользователь, ошону өзүлөр тазалаш керек болчу. Бир жылга алган жерди ким тазалайт, ким ошол жерге акча салат. Ал ошон бир жылда ошон согун выжимать этип туруп кетип калып атышат. Биз ошон үчүн айтып атабыз,
хозяйство же ошол асыл тукум чарба же үрөөн чарба алса, биз ошол жобого биринчи очередь план коюп атабыз. Биз анан 5 жыл деп туруп жазылып атат. Но биз жогого жазып атабыз. Ошол планды өкмөткө, ошол районун ичине өкмөттүн жерин алып аткандан кийин момча ошол сапаттуу үрөөн өндүрүп туруп ошол районго сатасыңар деп план коюп берип атабыз. Аны аткарбаса, 1 жылдын ичинде атайын жазып атабыз жобонун ичине. Ошону аткарбасаңар, силер статустан жок болосуңар. Мен силерге маалымат катары айтып кетейин. 21-жылдын башында негизи Кыргызстан боюнча 269 асыл тукум чарба бар болчу. Мониторинг кылып чыкканда бүгүнкү күндө 108 калды. Мына бүгүнкү күндө 14 февралдан комиссияны түзүп туруп, биз кайра 2 группа түзүп атып туруп, асыл тукум чарбаларды ошол үрөөн чарбаларды кайра текшеребиз. Үрөөн чарбалар болсо, жылдын башында 149 болсо, бүгүнкү күндө 96 калды. Эми үчүн кайра буларды текшерип атабыз. Ошол 96да бүгүнкү күндө ошол үрөөндү тазалаганга механизмдин техникасы жок болсо, өзүнүн кырманы жок болсо, же техникасы жок болсо, ал кыла албайт ошону. Биз ошону талап кылган атабыз. Атайын ошо инвентаризация мониторинг кылып туруп, биз жокко чыгарып атабыз ушуларды. Алда көп нерсени нааразычылык кылып атат бүгүнкү күндөчү. Анткени мындай болуп атат да маселечи. Маселе дыйкандардын көп эле андай артыкчылыктарга ээ эмес. Сиз айтып аткандай жоболорго жооп бере албайт. Ири кооперативтердин саны канчалык мисалы ошондой талаптарга жооп бере турган? Бүгүн мына мен сизге тоже коштоп кетейин. Ушул сиз азыр айтып аткан боюнча биз азыр жерди азыр тактап чыктык. Ошол мамлекеттин фондунун жерин тактадык. Канча киши колдонуп атат? Например, ушул эле Ысык Атада 121 миң киши, ошондон ашык киши жашаса, болгон 937 киши колдонуп атат ушул жерден. Анан ошонун ичинде 3 асыл тукум чарба бар. Алардын колдонгон, мына Кыргызстан боюнча айтып кетейин, 220 миң гектар жер бар болсо, ошонун ичинен үрөөн чарбалар 11.600 гектар колдонот. Асыл тукум чарбалар бүгүнкү күндө мына 108 деп атабызбы? 108 ошол асыл тукум чарба 6.000 гектарга жетпеген жерди мамлекеттин жерин колдонот. Калган элдерден арендага алат. Ошолор менен договор аркылуу алып атат. Мен сизге точный маалымат, мына мониторинг менен инвентаризация кылып бүттүк. Февралга чейин бүтөбүз деген тапшырма болчу. Биз айтып атабыз, так айтып атабыз. Бүгүнкү күндө 108 ушул асыл тукум чарба 6.000ге жетпеген мамлекеттин жерин колдонот. 96 үрөөн чарба 11.960 гектарда колдонот. 220 миң гектар жерден. Мен сизге точный так цифрларды айтып атам. Эми дагы ошо 14 февралда мониторинг группалар барып туруп, ушул чарбаларды текшерип келген, потому что биз бүгүн критерийлерди жобого жазып атабыз. Ошонун ичинде налог төлөгөндөр да азыр чыгып калат. Соцфонддон да качып жүргөндөр төлөгөн. Ошого чейин азыр мониторинг кылып атабыз. Буга чейин мүмкүн сокрытие болуп атты. Ушулардын баарын чыгара алып. Элдин эмне үчүн нааразычылык ошондой эле үрөөн чарбаларга болуп атат. Мен ошо райондорго чыгып атканда, ошол үрөөн чарбалар бүгүнкү күндө 2-чү, 3-чү, 10-чү репродукцияларды азыр сатып атат. Мына азыр келаткан ошо үрөөн, Россиядан келаткан үрөөн, бүт баары элита, суперэлита. Элита, суперэлита жазында сепкен мамлекеттин жери менен ушул үрөөн чарбалар биз күздөн 21 жазкыга биз хотя бы 1-чи репродукция деп туруп, биз ошону дыйкан чарбаларга берелик деп атабыз. Именно ошо сапаттуу үрөөндү. Эмне үчүн дебейсизби? Бүгүнкү күндө былтыркы жылдын кургакчылык болду. Кургакчылык. Бирок тегеректе Тажикстанда аласызбы, Казакстанда аласызбы, Өзбекстанда аласызбы, 35-40тан айланып атат. А жерде деле кургакчылык болду. Биздики 15 центнерден 1 гектардан ашпай койду. Асыл тукум чарбаларды эми үчүн биз кайра дагы аларды текшерип атабыз. Сиз барып туруп, бүгүн мына үчөөбүз чыгып туруп, бир любой асыл тукум чарбаларга барсак, 5 уйду 30 литрден берип аткан уйду сата албайсыз. Биз ошон үчүн мына быйылкыга, биз эми үчүн айтып атабыз, 22-жыл биз 1-чи очередь Айыл чарба министрлиги
ушул мамлекеттин жери менен асыл тукум чарбаларга, үрөн чарбаларга берип туруп, биринчи очередь ушул минимально биринчи репродукция үрөн менен камсыздайлык деп атабыз. Андан тышкары ФСХ менен, анан лизинг менен ушул асыл тукум Айылбанк аркылуу бүгүнкү күндө 10 миллиард сом бүгүнкү күндө акча берилип атат. Бирок ал акчалай берилбейт. Ушул дыйкан, Баялы мырза дыйкан барып туруп, банкка берип туруп, банк предлагать эткен, мына сунуштаган мамлекеттен, ушул Европа болобу, Венгриясы, Болгариясы болобу, Польшасы болобу, Россиясы болобу, оштерден тандаган породасын банк бияка чейин алып келип берет. Ошол асыл тукум именно малды. Түшүнүктүү малды, ал түшүнүктүү. Биз кайра эле ошол 309 беренеге келсек, токтомго. Кечиресиз, ошол сиз айтыңыз, эми ашы Айыл чарба министрлиги тарабынан өкүлү айтып атат. Бул кооперативтерди ирилештирүү, азык-түлүк коопсуздугун сактоо, жана андай эле айтып атат. Көптөгөн ири асыл тукум чарбалары, үрөнчүлүк чарбалар биз күткөндөй ойдогудай иш алып бара албайшат депчи. Анан дыйкандардан бул жагында кандай, сиздер тарабынан кандай бир демилгелер болуп жатат? Мисалы ушул жерде кандай карама каршылыктар барбы негизи? Бул жерде мен мындай айтат элем да. Биз баягы азыркы айыл чарба дегеле ошо реформанын жүрүшүндө баягы эле илгерки Советтер Союзундагы колхоз совхоздордун примерлерин алып атабыз да, колдонуп атабыз бүгүнкү күнгө чейинчи. Эч сырттан бир жакшы жаңы технологияны бүгүнкү күнгө чейин өздөштүрө албай койдук да. Эмне үчүн? Себеби биз өзүбүз ошого шарт түзүп берип коюп атабыз. Мына 2007-жылы, жок, 2013 жылы экен, токтом чыккан. Анда да өкмөттүн токтому чыккан, 272 экен, по-моему, 247 беле. Ошондо дагы ушу үрөн чарбаларды, кооперативтерди, асыл тукум өндүрүү чарбаларын колдоо үчүн деп туруп, ФПСтин жеринен ошолорго 20%га чейинки жерди ошо арзан баада бергиле деген токтом чыккан. Ошонун негизинде алышкан. Экинчиден булар конкуренция жок болуп калып атпайбы? Мынакей ар бир айыл өкмөттө бирден үрөнчүлүк чарба бар, бирден жанагыдай семендой мал чарбачылык чарба бар. Буларга конкуренция кыла турган жанында эч ким жок. Анан булар ошону алганына сүйүнүп алып эле, анан каалагандай пайдаланып, өстөрүн өстүрбөй атат да. Себеби атаандаштык жок. Биз бу жерде биринчиден аларга шарт түзүштү эмес, ошо атаандаштыкты күчөтүшүбүз керек. Негизгиси баарыбызга тең укук беришибиз керек. Ошондо бүгүнкү жанагы үрөн чарбаларга мүмкүн бүгүн пайда болуп аткан жанагы кооперативдер ошолорго эң күчтүү атаандаш болуп чыгат эртең элечи. Ошондо гана бизде өсүү өнүгүү болот да. Биз эгер азыр деле мынакей ошо жанагы 20%тан 75% жерди ошо арзан баа менен берип кое турган болсок, дагы деле ошол көйбөйт, өнүкпөйт. Алар мына өздөрүн коргоп алды, жерди алып алды. Мына 25 жылга чейин биз пайдаланабыз. Ошого ишенип алат даган, анан ошонун деңгээлинде эле ойлонот даган, ошонун менен өспөйт, дагы деле калып кала берет. Ошондой болуп элечи. Ошон үчүн мен буга башкача сунуш кылат элем да. Биз бүгүнкү күндө ошо үрөнчүлүк чарбаларды мейли мына бар айылдарда ар биринде бирден хотя бы жана эл көзгө көрүнүш үчүн болсо да бирден сактап калышкан турат. Биз ошолорго азыр атаандаштыкты күчөтүп туруп, конкретный требованияларды коюшубуз керек. Мынакей сенин эмнең бар, өндүрөсүң, хорошо мына жерди аласың, алгандан кийин өздөрүнө мүмкүнчүлүк бериш керек. Мына өзүңөр эмнени бере аласыңар. Ошондон башташыбыз керек да. Анан ошондо бир 5-6 чарба атаандашып чыга турган болсо, ошондо бирине бири атаандашат даган өнүгүү болот. Ошондо жаңы технологияларга аракет кыла баштайт. Болбосо бул дагы деле өнүкпөйт. Жерди алып алгандан кийин башкаларга кире албайт. Себеби мыйзам боюнча жер аныкы, кожоюн болду. Баймановский мурунку түшүнүк менен эле кайра ошойдон. Баялы мырза, кечирип коюңуз. Мен эмне үчүн кагазды карап туруп сүйлөп атам. Мен сизге айтып атам. Ар бир айыл өкмөт 452 айыл өкмөт бар Кыргызстан боюнча, 40 район бар. Мен сизге бүгүнкү айтып атам, так болгон үрөн чарбалар мынча, асыл тукум чарбалар мынча. Сиз эмне үчүн сөздү оңдоп кетейин деген эле сөз да. Сунушуңуз жакшы. Бирок ошол эле үрөндү өстүрүп атканда эмне үчүн биз жобого базасы болуш керек деп атканыбыз. Сиз мурункудай азыр элита, супер элитаны сепкенден, аны тазалагандан ошол сапаттуу үрөндү сатканга ошондой завод болуш керек. Үрөндү тазалаганга, репродукция камдаганга. Мурункудай азыр сиздин садовый айылың өкмөтүңүздө мүмкүн бардыр, бир чарба бардыр. Ал шамалга үйлөтүп коюп эле тазалап атат. Болбойт ал. Чисто мына биз ошон үчүн айтып атпайбыз.
жакшы айтып атасыз, технологиялар өнүктүрбөй атат. Анан мен сизге мына бергичүүбүз, буга чейин колдонуп келишти деген сөзүңүзгө эмне үчүн кайра каршы болуп атам? Мен сизге так гектарлар менен айтып атам. 220 миңден ашык гектар өкмөттүн, мамлекеттин фонду болсо, ошонун ичинен ушул асыл тукум менен үрөн чарбалар асыл тукум болгону 6 миңге жетпеген гектарды менен колдонот мамлекеттин жеринен. Үрөн чарбалар 11.900 бирдеме гектар менен колдонот. 222 миң гектардан. Сиз азыр айтып атпайсыз. Анан биз ошон үчүн эмне үчүн жогуу критерийлер жазып атканыбыз, биз ошон үчүн базасын андан тышкары ошол эле үрөн тазалагыч, анан жана силер бир жылда момча сапаттуу биринчи репродукцияны ылдый эмес деп туруп ошондой критерийлерди коюп атат. Анан ошо жыл сайын мониторинг кылып, саткандарын көрүп, плен продажасын көрүп, үрөнүн сатканын көрүп туруп, биз 5 жыл, 20 жыл деген жок. Жыл сайын мониторинг жүргүзөбүз да, ошол райондун ичинде ошол үрөн чарба жок болсо, айыл өкмөттө эле жер калып атат. Сиз общий айтпаңыз азыр. Ошол силердин Москва районуңузда, бүгүнкү күндө, сиздин айыл өкмөтүңүздө үрөн чарба жок болсо, кайра эле силерге калып атпайбы? Анан сиз азыр айтып атканда биз айтып атабыз. Мурунку договорларда силер өзүңөрдүн ичинде айыл өкмөт болуп туруп, айыл кеңеш депутаттар болуп туруп, кайра баасын көтөрсөңөр болот. Бул силердин укугуңар. Мен сельхозаны мынчадан бергиле деп туруп, үрөн чарбалар менен асыл тукум чарбаларга берип аткан биз атайын ошол жобого формула сунуштап атабыз. 40 районго базовый ставка налог дейт. Ошону оңго, почвага жараша, тоонун этегинде жерлер кичине кыртышы начарыраак. Ылдый жагы болсо, же жол жайы болсо, кыртыш. Ошон үчүн биз ар бир райондун базовый ставка, например, Нарында 100 бирдеме сом налог. Биякта чүйдө болсо 400 сом, же 400 сомдон өйдө. Ошон үчүн биз айтып атабыз, жакшы сапаттуу жерлер болсо, ошол жерде, значит, коэффициентин көтөрөбүз. Начар жерлер болсо, коэффициент 10 болот деп атабыз. Биз 10дон плавающий ставка, кайра эле силерге комиссияга ошону коюп атабыз. 20-жыл көрсөттү. Мамлекет өзүн ушул 9 види продуктов дейт, өзүнү ошон азык-түлүк коопсуздугу боюнча 9 продуктадан болгон 3-өн эле биз өзүбүздү камсыздайт экенбиз, калгандарын камсыздабайт экенбиз. Бүт импорттон зависим. Ошо 20-жылы ошол пандемия болуп атканда өкмөт кредиттин эсебинен, гранттардын эсебинен чоң ошол закупту Россиядан, Казакстандан ошол биринчи очередь буудай менен ундап келди. Аны өзүңөр деле уккансыңар, билесиңер. Ошон үчүн биз айтып атабыз, сапаттуу үрөн, биз мына 75% дебей, дагы сиз доңдоп кетейин. Быйыл жазында бошоп аткан жерлердин 75%-ын деп атабыз. Доогор менен иштетип аткан кишилерди иштеттерген боюнча калып атышат. Бирок биз жана жазып аткан жободо сизге сразу эле айтып кетиш керек. Регистрация болбогон 85% регистрация болбоптур договорлар. Айыл өкмөт менен договор бар. Госрегистрден, кадастрдан, регистрациядан өтпөптүр. Ошо өтпөгөн жерлер алынат. Жок, биз кантип барып туруп, биз ошон үчүн айтып атпайбызбы? Вот даже мен сиздин азыр чыгарып туруп эле, сиздин айыл өкмөтүңүз боюнча чоң азыр чыгып калат. Сиздин садовуңуз боюнча эле 100 гектардан кармаган кишилер бар. Биз айтып атабыз, эмне үчүн ушуну силер биз чыгармайынча, ошол айыл өкмөттөр, айыл ошо кеңештер, депутаттар биздин убакыт өтүп баратат. Ушу силер өзүңөр ошону сиз айткандай 1 гектардын 10 гектар болсо, ошону 10 лот коюп туруп 1 гектардан кылып туруп 10 кишиге бөлүп берсеңер, кылсаңар болмок деп атабыз. Биз ошону азыр оңдоп берелик. Ошол сиз айткан жаш балдарга да ошол именно биз азыр незаконно чыгарып аткан жерлерди силер менен кошо комиссия менен ордунан көрүп туруп, ушуну именно жана балдарга болбой аткан 1 гектар болобу, ошону ордунан чечип берелик деп атабыз. Чыгарып берелик деп атабыз. Кайра алып коюп атпайсыңар. Алган жокпуз. Мен сизге 13 миңден ашык Московский район боюнча гектар болсо, 1744 гектар боюнча болот. Азыр сиз дагы туура эмес маалымат айтып атасыз да. Мынакей биз кайра жаштарга берели деп атабыз. Сиз жаштарга берген жоксуз. Мына ошол бизден быйыл бошой турган ошо 1000 гектар жердин 750 гектарын алып атасыз. Мына кайра туруп сүйлөп атасыз. Жок, токтоңуз. Сиз айттыңыз, мен ошол боюнча айтып атам. 75%-ын силер алып, 25%-ын калтырып атасыздар. Туурабы?
Анын 25% социалдык уязым эмелерге деп туруп биздин өзүбүздө турат. 75'tin içinden, 75'tin içinden. İçinden. Жоого 75'tin социальный өзүмү 75'tin Аны içinden. ким берет? Ким бөлүштүрөт? Ошол комиссия. Силер ордунан силер. Жок, бул жерде Биз комиссияны атайын. Жок, айыл чарба министрлигинин башкаруусуна 75% өтөт. Оперативный управление деп турат. Биз ошону мониторинг, анализ, контроль жүргүзөбүз. Кечиресиздер. Биздин эфирдик убактыбыз аягына жетип калды. Кечириңиздер, сиздердин ушул жерге келип, бизге келип кызыктуу маалымат бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эми биздин коногубуз Садовый айылдык кеңешинин төрагасы Баялы Саркулов, ал эми айыл чарба жана мелиорация министринин орун басары Мурат Байдылдаев болду. Саламатта калыңыздар.